Өткөн жылдын соңунда Ош шаарына биринчи вице-мэрликке дайындалган Жылдызбек Турганбаевдин кызматтан кетиши ар кандай күдүк ойлорду пайда кылды. Ош шаарынын басма сөз катчысы Азамат Апсаттаров маалымат берген учурда анын эмне негиз менен жумуштан кеткендигин ачыктай албасын айтты. Бул убакка чейин шаардык мэриянын расмий сайтында да бошотулду деген маалымат чыгарылган болчу. Кече 2 мартта Ош шаарынын биринчи вице-мэри Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович кызматынан алынып, ордуна Баишев Замир дайындалды. Бүгүн жамаатка тааныштырылып, иш башталды. Ал эми анын кызматтан алынышы боюнча тагыраак эми айрым себептер айтылат, айрым себептер айтылбайт. Бирок ошол бошотуу чечими кабыл алынды. Айтылган себептери кандай? Эми азыр толук айта албайбыз, кийинчерээк маалымат беребиз. Жок, негизи кызматтан кээ биргилери алынышы болчу себептери айтылат. Мисалы, өз арызы менен кетти, же ушул себептен которулду деп айрым себептер айтылат. Эми бул себебин азырынча биз айта албайбыз. Ошондой чечим кабыл алынды, буйрук чыкты, ордуна дайындалды ошол эле күнү. Ал эми юристтер кызматтан негизсиз бошотуу бул мыйзамга туура келбестигин эскертишет. Биринчи вице-мэрлик кызмат саясий кызмат ордуна кирбегендиктен анын кандай негиз менен жумуштан четтетилгенин көрсөтүлүшү керек экени жазылган. Ошол Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзам, ошондой эле жергиликтүү башкаруу жөнүндө мыйзам менен жөндөлөт. Бул биринчи вице-мэрдин кызматы муниципалдык административдик кызмат болуп эсептелет. Бул жерде мэр биринчи вице-мэрди же башка вице-мэрлерди жумуштан алганда милдет негиздери кандай себептер менен алды, ал көрсөтүлүш керек. Анткени бул саясий кызмат ордуна кирбейт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренесинде кызматкер аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн келишими боюнча аны кайра бузууга, ал тууралуу иш берүүчүлөргө 2 жума эрте жазуу жүзүндө арыз берүүгө укугу бар. Бирок мурунку вице-мэр бүгүн келип арыз жазып кеткенин шаардык мэриядан бир канча кызматкер ачыкташты. Ал эми чыгарылган буйрукта болсо кечээги күндүн тагыраагы 2021 жылдын 2 март күнүнүн датасы көрсөтүлгөн. Эми жаңы дайындалган вице-мэрге келели. Жаңы вице-мэрдин аты жөнү Замир Юсупов. Мурунку Ош облусунун башчысы болуп турган Баиш Юсуповдун уулу. Өткөн жылы коомчулуктун нааразычылыгын арттырган Биримдик партиясынан Ош шаардык кеңеште аттанган. Алдыдагы өтүүчү жергиликтүү шайлоого да даярданып, кайсыл партия менен барарын анализден өткөргөн. Ошентип бактысына вице-мэр болуу буйруп, эми шайлоого баруудан баш тартканын айтат. Былтыр мен Биримдик партиядан ошол өзүм талапкерлигиме коюп аттандым. Тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, шайлоо болбой калды. Быйыл деле аттанайын деген оюм бар эле. Эми азыр мына мамлекеттик ишке азыр отургандан кийин мен уже бир да мындай аттануу деген ой жок. Бул кызматты аркалоого дареметин жана тажрыйбасын жетиштүү деген пикирин билдирет Юсупов. Шаардагы мэрден кийинки кызмат ордуна кала башчысы Талайбек Сарбашев сунуштаганын ачыктады. Мен өзүм жөнүнөн биринчи айтып кетсем, мен уже мэрияда 7-нчи жыл кетип атат иштегениме. 2015 жылдан бери мен өзүм мына бизнес чөйрөнү карап, координациялап, тышкы байланыштарды ошол жумуш боюнча катуу иштеп, ошол боюнча менде аябай көп тажрыйба, опытым бар да. Мага ошо жетекчилер жактан жетекчиден сунуш түштү, Талайбек Насырбековичтен сунуш түшкөндөн мен Ош шаары үчүн өзүм салым кошконго даярмын деп, жоопкерчиликти алып, ушу биринчи вице-мэрликке мен иштеп берем деп айттым. Бул убакка чейин шаар мэри шаардык кеңештин өткөн сессиясында айрым кызматта иштеген катардагы кызматкерлерди бошотуу оор болгонун айтып, ага салыштырмалуу вице-мэрлерди иштен кетирүү оңой экенин эскерткен. Кала башчысы өз сөзүнүн үстүнөн чыгып, айланбай биринчи орун басарын жумуштан четтетүүгө жетишүүдө. Айрымдар бул көрүнүштөрдүн артында саясий көз караштардын кагылышы бар деген пикирлерди дагы билдирип келишет. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс.